Таза суу долбооруна донорлордон 110 миллион доллар насыя каражат которулган. Ушул каражат менен 1000 айыл таза суу менен камсыз болуш керек болчу. Тилекке каршы бул каражат максатсыз пайдаланылгандыктан 545 айыл гана таза суу менен камсыз болуп, каражат максатсыз жумшалгандыгы үчүн 107 кылмыш иши козголгондугу, мамлекетке 52 миллион сом зыян келтирилгендиги өткөн жылдын соңунда Жогорку Кеңештин трибунасында айтылды эле. Таза суу маселесин чечүү үчүн мамлекеттик курулуш агенттиги капиталдык салым беренесинин эсебинен, тагыраак айтканда ушул берене боюнча бөлүнгөн каражаттын 30%ын ушул калкты таза суу менен камсыз кылуу максатында жумшайлы деген сунушту дагы киргизген. Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында ушул таза суу маселеси, андан сырткары Кыргызстанда жүрүп жаткан курулуш иштери туурасында маек курабыз. Коногубуз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарбасы агенттигинин директору Турдубек Мамбетов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Коногубузга сурооңуздар болсо 67 11 41 телефонуна чалып, 8060 кыска номерине СМС жөнөтүп берсеңиздер болот. Турдубек мырза, алгач ушул таза суу маселесинин башын ачып алсак, өзүңүз жакшы билесиз, өткөн жылдын соңунда, жаңы жылды утурлай, Жогорку Кеңеште таза суу маселеси каралып, ушундай мүчүлүштүктөр айтылды эле. Кыргызстанда негизинен 1890 айыл кыштак болсо, анын 725 өткөн кылымдын 60-80 жылдары курулган түтүктөрдөн суу ичет экен. 396 айылда таптакыр таза суу маселеси жок деген маалыматтар айтылган. 600 миңге чукул жаран арыктардан, каналдардан суу алып ичип, жыйынтыгында баягы илдеттерге кабылган учурлар болуп атат. Ошол илдеттердин алдын алуу, же болбосо ошол илдетке кабылган жарандарды дарылоого кеткен чыгымдардын саны 5 миллион сомго чукулдап барат деген дагы маалыматты окудум эле бир жерден. Негизи эле ушул таза сууга жумшалса, ушул каражаттардын бардыгы Кыргызстандын калкы бүгүнкү күндө толугу менен таза суу менен камсыз болуп калат беле, же дагы бир кандайдыр бир тоскоолдуктар же жетишпестиктер болобу деген суроону бергим келип турат. Рахмат. Эми Жогорку Кеңеште ошо караганда могу жанагы цифрларды деле ошо биздин программаларын алса керек. Ошо таза суу программасы мурун иштегенде ошо көп кемчиликтер кетти деп мунун баарын айтып жүрүшөт. Ошондо жанагынча оголоону идеялар козголгон, анан кийин таза суу өзүнүн да натыйжасын берген жок деп. Ал убакта, например, мен иштеген эмесмин ал системада. Бирок ошо 2 жылдан бери, мына 3-жыл кетип атат, ошо таза суу департаментиндагы ошо Гостройдун алдына берген да департамент. Ошондон бери ошо 2013-2017 жылдардын мезгилиндеги Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө жарлыгына ошого догонку дополнение киргизип, кошумча киргизип, муну андан кийин 10 жылдык программаны иштеп чыкчу ошо департамент иштеп чыкты Гостройдун жардамы менен, биздин жардамыбыз менен. Ошол экени 2014-жылы 24-сентябрда 548-токтом менен бекитилди. Андан кийин ошол экени биз эми бул жерде өтө чоң сумма болуп атпайбы, жана өзүңүз айткандай. Анан эми муну жана международный донорлордун жардамы менен кайра иштешибиз керек, кайра жандандырышыбыз керек деп туруп, муну Жогорку Кеңешке дагы алып барганбыз да. Ушуну жактырасыңарбы, ушуну карап бересиңерби, дагы бекитип бересиңерби, дагы ким менен макулдашыбыз керек деп. Азыр ошол Жогорку Кеңеште ошо документибиз жатат. Эми 2014-жылы 10 жылдык программа кабыл алгандан кийин ошого жана иштей баштадык. Өзүңүз айткандан кийин, өзүңүз айткан жана цифрлар туп-туура. Ошо 1890 калктуу пункт бар, анын ичинде 1805 айылдык пункт болуп эсептелет. 267 айылдык суу түктөрү өткөн кылымдан 60 жылдарына чейин, 458-и 1980 жылдарга чейин курулган, ал эми 396 айылда суу түтүк жок. Ошол бардыгы жанагы сиз айткан цифрлардын баары ошону биздин программадан алынды. Мунун бардыгын биз анализдеп, инвентарь жасап, ар бир айылга барып, ар бир кыштакка барып, ошол эркенин баарын тактап чыгып, анан кийин ушундай жакшы бир документ кабыл алдык. Өкмөт былтыр тапшырма берген, ошо тапшырмасын аткарып, өкмөтүн бекитип, эми иштей баштайлы дедик. Эми иштей баштайлы дегенде, мына биринчи жолу былтыр ошо таза сууга келгенде биз айттык, ошо таза сууга өтө чоң суммада акча керек. Муну биздин бюджетибиз көтөрө албайт. Муну международный доллар менен иштеш керек деп, анан кийин аларды ишендириш керек деп, анан алар менен иштей баштадык. Алар менен дагы 2 жыл иштедик. 2 жыл иштегенден алар айтты: "Силер дагы кол кабыш кылгыла.
Мына элдер мурун баягы 5% берген да, эми азыр мамлекетте колго кылгыла. Bir жок дегенде bir 10%-ин өзүңөр дагы софинансирование кылгыла деп мындай ошондой условияларды койду. Биз аларга бардыгына макул болдук. Ошол 10 жылга канча биз дагы ушу бюджеттен, республиканын бюджетинен акча беребиз деп эсептесек, 240 миллиондон 340 миллиондон жыл сайын ушуреке жана 10 жылга ушунча акчаны бюджеттен беришибиз керек деп атабыз да. Бул 10%-тен 30% чейин софинансирование кылалы деп. Эгерде бул акчаны бөлүп биз да өзүбүз дагы колго алышып иштей баштасак, анда международный донорлор бизге бул акчаларды бөлбөйт. Бул өтө чоң суммада акчалар да. Былтыр эми биринчи жолу ошо таза сууга 50 миллион сом, 25 миллион сом караган, 50 миллион сом сурадык эле. Кудай жалгап былтыр 37,5 миллион сом бөлүп берди. Ашыгы менен бөлүп берген да. Быйыл эми жана 342 миллион сом сурасак, 50 миллион сом сурат. Беришти, бекитип беришти. Айттык, 50 миллион сомго эчтеке жетпейт деп анан айтсак, айтты, эми жок дегенде жабыр 70 миллион тап беребиз, андан ашык сурабай турула деди. Ошого первоочередный кайсы айылдар киргизесизге деп мына өткөн айда уже биз айтып атат. Кайсы эң зарыл айылдар Кыргызстан боюнча ушурекини планга киргизгиле деп. Былтыр 17-ни киргизгенбиз. Ошол 17-ге проектный смет документацияларын баарын жасап тактаганбыз. Быйыл эми былтыркы 25 жана 37 миллион алдык деп, быйылкы 50 дагы 70ке канча тиги так объект курасыңар деди. Биз анан кийин жана сметалардын уже проектлерибиз бар да, мурун болсо болжол менен чыгарганбыз. Азыр болсо айтып атабыз, биз 17 эле объект тапшырылды экенбиз. Былтыркы объектлерди дагы 70 миллион берсеңер, ошол экинде былтыркы эле пландаштырган 17 миллионду тапшырат экенбиз. 17 объектини. 17 объектини, 17 айылды да мындайча айтканда, ошо 17 айылды таза суу менен камсыз кыла алат экенбиз. Мына ушул жардам болот деп. Анан жана мурунку линия менен иштеп аткандар алар өзүнчө иштей беришет. Турдек мырза, кечиресиз, түз байланышта телегөрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Биздик айылдан. Анан биздин айылда бизде кран жок да. Кайсы айылда кечиресиз? Айыл өкмөтүбүздөн бизде жардам жок. Биздин айылда бизде кран жок, эл кыйналып атат да. Жок, көтөрбөй, Жош айыл өкмөтүнөн болом. Буга кандай дейсиз? Эми быйылкы долбоорго кирдиби? Жанагы биз ошол 10 жылдыкка Баткенден 61 айыл деп, например, Жалал Абадтан 104, Ысык көлдөн 55, Нарындан 36, Оштон 93, Таластан 25, Чүйдөн 51 деп бардыгы 425 объектини таза суу менен камсыз кылып атабыз да. Ошонун ичинен бул Оштон айтып атпайбы, жана 93. Ошо 93-ün айылдын ичинде, например, бул кишиге калпыча болгум келбейт. Жош айыл өкмөтү бар бекен, жок бекен, мен тактап туруп жоон айтканга неметейин. Бирок бардык айыл өкмөттөр менен, бардык акимдер менен, бардык жанагы мурункуча айтканда губернатор менен иштеп, эң керектүү нерсе болсо, мына биздин жанагы план действия директор деген бар, премьер-министр бекитип берген. Ошол 17 объект киргиле, андан башка дагы дополнительный акча беребиз деп атат. Ага дагы списоктогу тактагыларды берип атабыз. Ар бирде эң керектүү болгон гана жерлеринде айтып атабыз да. Эми ошол жерде жана Жош айылы өкмөтүндөгү айылы керек бекен, кирбейт экен, муну дагы тактайлы. Жалпысынан ушундай да. Мүмкүн телегөрүүчүбүз сиздерге чалып туруп тактагылар, кимге кайсы номерге чалып сураса болот? Эми бизде таза суу департамент директору Токтошев Аскар Сулайманович, муну бүт бардыгы тааныйт. Bir 2 жылдын ичинде мен билгенден 2 сыйра кыдырып чыкты республиканы. Ошо Токтошевду кайрылса болот. Справочниктер да бар. Рахмат. Негизи эле жогоруда айтып кеттим, капиталдык курулуш беренесинен 30% ушул таза суу тармагына жумшайлы деген сунушту айттыңыздар эле. Бул сунушуңуздар колдоо таптыбы? Колдоо тапкан жок. Телекке каршы колдоо тапкан жок. Ошо айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн былтыр бизге 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Бул жалпы курулуш, жалпы биздин департамент капиталдык курулуштар 2,4 миллиард сом жалпы капиталдык курулуштарга, анын ичинен Госторого 1,5 миллиард бермек да былтыр. Бирок 1 миллиард 650 миллион сом былтыр берди. Бирок ошонун ичинен мисалы үчүн быйыл 100 дагы 1,5 миллиард быйылкыга да бөлүп атпайбы? Ошонун 30% болгону мына өзүңүз ойлосоңуз бир 450 миллион бериш керек. 450 миллион бере албайт. Анткени канча объекттер, социальный объекттер, мектептер, жана палаткада окуп аткан мектеп, аварийный мектептер болот. Анан ошол эле объекттер бар калып калбайбы, таза суу деп. Биз айтып атабыз, эми бир 300төн жок дегенде 340тан дегенбиз расчет берип тургула деп.
Эми ал 30% деген это баягы дагы бир ушу депутаттардын анан ушу элдин бир немеси да, мындай ушу кафелажын 30% ушу таза сууга жумуш жасаса болот эле. Бул деген таза суу деген бул элдин ден соолугу, бул деген безопасность деп атат да, бул деген здоровье деп. Ошон үчүн анан таза көңүл бургула деп айтып атат. Эми ага колубуз жете албай атат бюджеттин тартычтыгынан. Рахмат, ушул темага кайра международный донорлорду Кудай буйрса ушу ишендирсек, коррупцияны жойдук, бүт бардык проект документация менен жазылат. Элибиз бар, азыр деген мурунку чиновниктерге окшоп, например, урдабайт, качественный салат, подрядчиктерибиздин баардыгы тендер менен болот, проекттин баары жакшы болот деп эгер ишенип келсе, алар келет ушу каржылай баштайт. Ушул темага кайра токтолобуз. Азыр телегөрүүчүбүз бар экен, түз байланышта. Сурооосун угуп алсак, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угутабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алло. Угутабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Биз Баткен областынан окуп атабыз. Биздин айылга 1,2 акча которулуп болду. Ошону проверка кылып, каяка канча жумшалды дей турган. Баткендин кайсы айылынан чалып атасыз? Ошо эмеси барбы жокпу ошону мындай жетектеп? Алло. Баткендин кайсы айылынан, кайсы айыл өкмөтүнөн? Байланышыбыз узулуп калды. Эми суроосу түшүнүктүү болуп атат да, муну акча бөлүп атат, муну текшерип атасыңар, карап атасыңар, баягы мурункудай болбойбу дегендей болуп атат да. Мурункудай болбойт, текшерүү болот, авторский надзор да карайт, технический надзор да карайт. Андан сырткары эки техинспекциялар түзүлгөн, мына 3-жыл иштеп атат. Бул жанагы надзорду, контролду күчөтөт, ошолордун үстүнөн да карайт. Андан сырткары бүт бардыгы счетный палатанын контролунда болот, бюджеттин акчалары бир тыйынына чейин. Менде да ушундай кооптонуу суроо бар да, анткени башында баягы депутаттар караганда ушул эле таза суу тармагындагы бөлүнгөн каражаттын максатсыз жумшалгандыгына байланыштуу 107 кылмыш иши козголуп атса, андан кийин дагы максатсыз жумшалып кетпейби деген коркунуч жокпу? Ошол нерселердин алдын алуу багытында кандай иштерди жүргүзүп атасыз деген суроону бергим келип турду эле. Туура. Эми муну жана башында айткандай, ошол эркенин баардыгы жанагы жоболору жазылганда, ошол жоболору өкмөттүн токтому менен бекиген. Бул эми биринчи очередте жанагы изысканиясын жакшы жасаш керек, андан кийин проекттин ишин жасаш керек, андан кийин проекттин экспертизин өткөрүш керек, андан уруксат кагаздарын алыш керек, жанагы соглас ким менен макулдашып турган ошонун баары менен макулдашып келип, андан кийин баштап, андан кийин контроль жүрүш керек болчу. А бул жерде ошондой болгон эмес да. Ошо көп нерселер жазалган эмес. Ошол эки жанагы контроль дагы аябай теги начар болгон. Эски стройматериалдар колдонгон, эски эле ошол водопроводдор колдонгон. Керек болсо, ошо эски трубалардын ичинен кайра бир трубаларды эле салып эптеп суу чыгарып койгон дегендер жүрүп атат да. Ошол экенин бардыгы мына ушу результатка алып келди да. Анан эми азыркысында айтып атат. Бизде биринчи акча бөлүп берип, жана международный донорлор 700 миллион бөлүп берип айтты да. Давай кандай кылып иштейбиз деген модельди чогуу, жана коррупция болбогон модельди деп туруп, жана кандай кылып иштейсиңер, кандай кылып подбор кыласыңар, кадрларды кандай кылып даярдайсыңар деп анан кийин ошо давай центрлерди югка бир центр теги түштүккө, түндүккө бир центр деги кыласыңар, ошого окутасыңар, анан кийин сертификат бересиңер, ошо кишилер жумушка аласыңар. Экинчи условиясы мурунку ошо таза суу системада иштеген кишилер жумушка албайсыңар. Үчүнчүсү жана мен айткандай софинансирование кыласыңар өзүңөр да ошого иштеп. Анан контролду күчөтөсүңөр. Анан кийин жанагы государственный органдардын баардыгын ким текшере турган болсо ошол эклерин баардыгын материалдарын баарын ачык айкын кыласыңар. Жана тендерлердин баардыгын, конкурстардын баардыгын ачык айкын өткөрөсүңөр деп ушундай көп условияларды коюп, ошол экен баарына макул болуп кол коюшуп аткандан кийин анан ошого келдик да. Баардыгыбыз. Түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Алайрын Калыңкөл айылынан звонтет оттыгылаз прямо телефонга. Угутабыз, сурооңузду бериңиз. 2014-жылы бизге подрядчиктер келип таза суу боюнча экинчи жолу суу чыгарган. Ошол таза суу бир айда эле иштеген жок. Ушуну текшерип контролдоп берчү органдар бар экен деп кайрылып атабыз да. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Ушундай эле дагы бир суроо бизге СМС аркылуу келди эле. Кара Суу районунун Учкун айылында таза суу кирген, бирок бир күн суу чыкса 5 күн суу жок деген дагы бир доомат айтылып атат да. Мүмкүн убактыңыздар болсо ушул жакты барып текшерерсиздер, кандай жүрүп жатканды, мүмкүн маалыматыңыз болсо айтып кетесиз.
эми маалымат жалпы эле маалыматта ошол эки кайсы жерде иштелген, кайсы жерде чыкпай калган, кайсы жерде желип кеткен дегендин баардыгын ушу биз жазап, ана жана департамент ошол жана правоохранительдик органдарга, ошо депутаттарга, ошол баардык жерге жеткирип аткан ошо департамент. Бүгүн ошо департамент ошонун баарын жеткирип, бүгүн душмандардын баарын күттү да, анын да үстүнөн жазып, текшертип, теги айласын да кетирип атат да. Бирок биз айттык, муну менен күрөшүбүз керек, кайра элдин ишеничин алып келишибиз керек, донорлорду ишендиришибиз керек, ошон үчүн иштей бергиле деп. Ошол экилердин баардыгын көрсөтүп, жазып, мунун баардыгы бизде бул данныйлардын баардыгы бар. Ошол экини 2-3 сыйрадан правоохранительдик органдарга, прокуратурасына да берип атабыз, Финполуна да берип атабыз, жергиликтүү теги элдерге да берип атабыз, анан кийин теги жергиликтүү бийликке, өкмөткө да берип атабыз, жогорку кеңешке да отчет кылып атпайбыз кайра. Канча комитеттерден карап чыктык 2 жылдын ичиндечи. Баардыгы иштедиңби, иштебеген жокпу, тилдегендер да болду, соттош керек, камаш керек деген депутаттар да болду бул жердечи. Турдубек мырза, кыска жооп берип койсоңуз, ушул эле таза суу маселесин жыйынтыктап алалы. Совет мезгилинде биз деле жашап калдык. Арыктардагы сууну эч ким жаман деп айтчу эмес. Чуркап барып арыктан суу иччүбүз. Чакаларды арыктагы суу менен эле толтурчубуз. Акыркы убакта эле ушул арыктагы, каналдагы суулар булганды, зыян деп эле айтып, элдин деле жүрөгүн түшүрүп алды окшойт. Же ошончолук эле экологиябыз бузулуп баратабы? Эми мен баягы бул жагынан эксперт эмесмин, бирок эми баягы көбүртүп жабыртып ийген нерселерибиз дагы болуп атат да. Анан өзүбүз дагы бир сарамжал болушубуз керек да, өзүбүз дагы корушубуз керек, жасап берген нерсени дагы мына эксплуатировать этиш керек да аны дагы. Ошон үчүн баягы өткөрүп берген нерселерди эле карабай койгон убактар эле болгон. Куруп берсе, өткөрүп алса, андан кийин аны кайра бир эксплуатация кылганда да ошонун правилалары бар, анан ошонукуна карап туруш керек да. Анан кийин ошондо карабай калган убактар да болгон да. Бесхозный калып калды, Союз тарап кеткенден кийин, баягы чарбалар тарап кеткенден кийин, анан ошону кайсы кимдин балансасында болгон такталбай калды. Мурунку ПМКлар эптеп-шептеп өткөрүп кетип калды. Кийин болсо ал организациялар жоюлуп кетти, эксплуатация жасаган организациялар. Ошол үчүн азыр жаңы общественный жана организацияларды кайра түзүп атпайбызбы? Бул силердики өзүңөр общественный организация түзгүлө дагы өзүңөр тыйын чогуу өзүңөр эксплуатация кыласыңар деп. Жанагы жана жаңы бир неме структурасы түзүп атат, ошол эркинде, ошол эркелер да бар да, буларды окутасыңар, буларды дагы түзөсүңөр, буларды дагы үйрөтөсүңөр деп. Рахмат, түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Суроо бере берейинби? Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз могу Бишкектин үстүндө Сокулук районуна караштуу Селекс айылынын тургунубуз Омураник Байзитбек Эсенбекович. Анан ушу сиздерге суу маселеси, таза суу боюнча мына канча жылдан бери жашап келатабыз. Бул новостройка эски жагы да бар. Суу до сих пор бизде жок. Рахмат. Рахмат. Эми суу проблемасы аябай катуу болуп атат, ошон үчүн ошо сиз дагы мына ушуну көтөрүп атасыз, алар да көтөрүп атат. Эми өтө чоң суммада акча керек болуп атат. Бардык жерди неме баштай элебайбыз. Эң ким кайсы жерге аябай кыйын болсо, эң баягы кыйын абал болсо, эчтекеси жок болсо, таза суусу дагы ичерге да суу ошол шекиллерди биринчи очередте карашыбыз керек. Аны жергиликтүү немелер киргизет, айыл өкмөттөрү, ошо айылдык кеңештери киргизип атат. Анан ошо списокту өкмөттөн бекитип алып туруп, анан ошо менен иштей баштадык. Жана 14 объектини бекиттик, 14 андан кийин калган дагы тактап атабыз. Дагы дополнительно 70 миллион беребиз, ага да тактайбыз. Ага да бир 20 чакты объектини киргизгенге аракет кылабыз. Муну баарын жазып алып атам өзүмө. Муну баарын дагы ошо департаментке эртең берем директоруна. Ушул таза суу маселеси боюнча бизге көптөгөн суроолор келип атат, SMS суроолор, телефон чалуулар болуп атат. Биздин убактыбыз кыска, аз, эми андан дагы бир орчундуу курулуш маселеси бар. Ошого өтсөк, таза суу маселеси боюнча суроолорду сизге берсек, мүмкүн телегөрүүчүлөр менен байланышып, же болбосо адистериңизге дайындасаңыз, телефон аркылуу байланышып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, өзүңүз жакшы билесиз, 2006-жылы Бишкек шаарынын генералдык планы бекитилген, бирок өткөн жылдын соңунда гана жалпыга жеткиликтүү болуп жарыяланды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин деталдуу планы жок. Деталдуу план менен курулуштун долбоорлору жок, көрүнгөн жерлерге үйлөр салынып жатат деген дооматтар коомчулук тарабынан айтылып келатат да. Буга эмне себепкер болду? Эмнеге ушул деталдуу пландар иштелип чыккан эмес? Бул акыры ушул суроолор берилип, ушул проблемалар туруп калмак.
ошо Бишкек шаарынын башкы планын иштетип атканда ошол жанагы орусчасы проект детальный планировка, кыргызчасы деталдык пландоолордун долбоорлору ошо параллель иштелиш керек эле да, муну иштелген эмес да. Анан эми 2000 өзүңүз мына айтып атасыз, ошол 2006 жылы бекисе, уже канча жыл өттү. Ошондон бери бир гана жанагы проект детальный планировкасы жана южный зонага 750 гектарга жасалган, 2007 жылы бекиген, ошондон бери бирөө да жаза элек. Жок дегенде мына центральный частка жазагыла деп былтыртан бери ошо жогорку кеңештин депутаттары, ошо Гострой айтып атып, өкмөт айтып атып, анан кийин уже эл, коомчулук катуу көтөрүлүп атып, проект детальный планировкасы жок, курулушту токтотосуңар дегенге чейин бүгүн барып, дагы бүгүн да ошол эркинде тиги немелерди коюп атат да. Эмне үчүн проект детальный планировкасы жок болсо, силер анан кийин силер жана курулушта уруксат берип атасыңар депчи. Мыйзамда ушундай жазылганда, эгерде проект детальный планировкасы жок болсо, негизи курулуш генпландын негизинде, андан кийин ошо проект детальный планировка негизинде, андан проект застройкалар негизинде жасалат деп жазып турат да, андан кийин жана объектиге проект жасайт. Эмне үчүн мына жерде проект детальный планировкасы жок, нерселерге уруксат берип атасыңар деп ушундай жүйөлүү суроолорду коюп атат. Эмнеге уруксат берилип келген, эгерде ошондой эле деталдуу пландары жок болсо? Эми бул жерден ачык айтып коюшубуз керек, бул жерде бир мындай бир корустар болгон бийликтерде, ушу проект детальный планировканы жазабай коелу деген күчтөр болгон. Ошол эркине жазабай койгон. Ошол эркине кандай кылып жазабай койсок болот деп, ошол действующий земельный кодекстерге изменениялер киргизген 2009 жылы. Андан кийин жана строительный норма и правила деп коет. Ошо проект детальный планировкасын жазабай эле койсо болот деген нормаларды киргизип туруп бекитип алган. Ошол эркин менен мына мыйзамды мынтайчаланды бузуп, ошол эркинде бир схемаларды киргизип алышып, анан ошо менен иштей беришкен. Мунун бардыгын азыр айтып атабыз. Мунун баарын токтотуш керек. Жок дегенде кийинки этабын проект детальный планировканы жасабасаң, проект застройкалар жазатканы деп атат. Булардын баары эле шылтоолоп келген. Акча жок болуп атат, бюджетте акча жок болуп атат. Келип эле ошол эркине эмдиги жылы киргизебиз деп. Же даже мурдагы жылы киргизип койгон 10 миллион сомду карашып киргизип койгон, ошону освоить эте албай калышты. Бул жерде эми тиги өткөндө жогорку кеңештин координационный кеңеште, генеральный прокуратура координационный совещание өтүп атканда, жогорку кеңеш депутаты, постоянный комиссиянын председатели, биздин Жусупалы Алмаз деген строитель, заслуженный строитель, ошол айтты. Силер заинтересованып келгенсиңер. Ошо мэр дагы, гор кеңеш дагы заинтересованып келгенсиңер. Ошон үчүн акча бөлгөн эмессиңер, ошон үчүн бекитпеге келгенсиңер. Эмнеге жылы бекитпечи болсоңор, силерге башкача чара көрөбүз дегенге чейин барды да. Эми мен андан дагы ашык, андан катуу айта албайм ал кишиде. Эми сиздин айтканыңыздан улам ошол 2006 жылы бекитилген генералдык планы 2014 жылдын соңуна чейин жашырын болуп келгенде эле, демек кызыктар адамдардын колунан келген нерсе болсо керек анда? Мен деле ошондой теге толук ушундай деп айтпасам дагы, бир ошондой бир ойлор болсо керек, ошондой схемалар иштеди, ошол эркинде жумуштар жасалып келди. Мунун бардыгы баягы жер деген өзүнчө товар болуп калган. Көп жерлерде ошол эркинде схемалар жасап алып аябай сатышкан. Акыры жооп берет деген ойдобуз. Мен дагы акыры жооп берет деп ойлоп атам. Азыркы биздин ушул курулуш тармагында иштеп жаткан сниптер талапка жооп береби же өзгөртүш керекпи? Эми биздин колубуздун келишинче өзүбүздүн жеке күчүбүз менен дагы, анан кийин бизде межправительный совет бар да, ошо курулуш боюнча жана 11 Эсенгеде 11 мамлекет. Ошонун алдында постоянно действующий комиссия бар. Ошол эркелер разработка кылат, ошол эркенин бардыгына биз катышабыз. Ошо разработка кылган сниптерин баарын бизге жиберет. Биз өзүбүздүн алымча кошумчаларды берип, анан алар бекитет. Андан кийин бизге жөнөтөт. Өзүңөрдүн жанагы немеңерди, национальный приложениеңерди жасап туруп, өзүңөр бекитип, анан кийин тиги иштеткиле. Мына ошондой кылып иштетип беретабыз. Бул жерде биздин снимптердин бардыгы баягы эскирип кеткен, же болбосо снимптердин бардыгы тиги күчүн жоготкон деген ушундай сөздөр жүрүп атат. Мунун баары туура эмес. Биздин снимптердин баары действующий, первоочередный снимптердин баарын переводка кылып, перевод утверждение кылып берип атабыз. Кичине бир артта калып калган моменттер болушу мүмкүн. Убактыбыз аз калып баратат, кыса жооп берсеңиз. Ушул курулуш тармагы мына Бишкек шаарына алалы жакшыбы жаманбы жүрүп атат. Көзгө көрүнөрлүк иштер жасалды. Анын ичинде мыйзам бузуулар, өзүңүз айткандай мыйзам бузуулар менен курулган имараттар деле бар экен. Бирок Бишкек шаарында дагы бир көйгөйлүү маселе бул шаарлардагы тыгындар.
көпчүлүк турак жайлардын астында атайын унаа токтотуучу жайлар эске алынбагандыктан, офистердин жанында ушундай жайлар жок болгондуктан тыгындар жаралып, машиналарын жолдун боюна токтотуп туруп, тыгындар жаралышына себепкер болду деген дагы пикирлер айтылып келет адистер тарабынан. Туура ушундай болду. Чындыгында биз өзүбүздө ушундай күткөн эмеспиз. Советтер Союзу күпүлдөп, завод, фабрикалардын баары иштеп турганда дагы мынча квадрат метр салынган эмес. Мына былтыр премьер-министрге берген экотехник инспекциянын отчету боюнча 170 көп кабаттуу үйлөр салынды. Мындай тиги мурунда болгон эмес. Бизде пик болгон 1987 жылы пик болгон, ошол эркинде дагы мынча үй салынган эмес да. Ошон үчүн 170 көп кабаттуу үй салынып аткан, бул жакшы нерсе. Анан кийин ошол эки жана синиптер менен булар барды тыгыз байланыштуу. Биз мурунку нормабыз, мурунку синип, строительный норма и правилода, мисалы үчүн 100 квартира болсо, ошол эркинен 30 кишинин машинеси болуш керек. Ошол 30 кишиге жанагы стоянкасын, же болбосо гостевой стоянкасын ошого эсептегенбиз да. Азыр ошо синиптерге өзгөртүү киргизип туруп, многоэтажный үйлөрдүн алдында. Мурунда многоэтажный үйдүн алдына гараж салат деген жок болчу да. Азыр многоэтажный үйдүн алдына 2 кабат. Эгерде бир квартирага бирден машина деп атабыз. Бул да аз болуп атат. Кээ бир квартираларда машина жок болсо, кээ бир квартирада 2 машина, 3 машина болуп атат. Ошол үчүн айтып атабыз. Ошо үйлөрдүн алдына, мисалы үчүн, 1 этаж тиги неме саласыңар. 2 этаж жанагы месталарды, парковочный месталарды саласыңар деп атабыз. Муну дагы ошо синиптерди өзгөртүп киргиздик. Синиптерди өзгөрткөндөн кийин 2 этаж гараж болсо, андан кийинки этажы биз айтабыз, нежилой болсун деп атабыз. Жилой болгондо болбойт, бул жерде газ болот, жанагы тиги түтүнү болот деп туруп, анан ошо нормалардын баардыгын өзгөртүп, международный нормаларды учитывать этип, жанагы СНГда кандай болот ошолордун баарын карап туруп, мына нормасын өзгөртүп бергенбиз. Мына азыр көрүп атасыздар, мына многоэтажный үйлөрдүн алдында болсо. Азыр андан дагы дальше кетип атабыз. Биз түшүндүк уже. Короосу болсо, короосу мисалы үчүн 30 соток жерге бир многоэтажный үй салынса, 4 подъездный. Ошонун короосу да калып атат да, мисалы үчүн бир 40 дагы тиги проценти. Ошо 40%-ин алдына теперь подземный гараж салгының деп атабыз. Ошол земля общего пользования. Үстүнө эчтеке салынга болбойт бу жерге. Детская площадка дегенде. Теперь анын алдына да сал деп атабыз. Алар да өзүлөрү макул болуп атат. Мындай үйлөрдү пример кылып келтирсек болот да. Мисалы үчүн проспект менен өйдө кетип баратканда Аберон деген фирма бар, 6 үй салып атат. Короосуна дагы салды, парковка ар бир үйдүн алдында дагы салды. Баарына жетиштүү болот. Биз жана чоң торговый центрлер салганда булардын алдында да айтып атабыз. Жана гостиницалар салганда айтып атабыз. Давай парковочныйды эсептеп туруп, подвалга сал. 2 этажын саласың, 1 этажын саласың деп, мына мондай милдеттүү түрдө. Муну уже жанагы проектный документ стапкаланда айтып атабыз. Канча машина болот? Тиги стоянка кандай болот? Жана гостевой стоянка кандай болот? Канча машинеге болот деп, мунун баарын уже карай баштады. Эми чындыгында жанагы ичине артка калып калуу деген болду, бирок азыр учитывать эте баштадык. Мына жаңы чоң зданиялар болсо, ошол эркелердин алдында салынып атат. Мына Турциядан алып келген, ошо балдар алып келип атат, ошол эркин технологиясын. Алдына, мисалы үчүн, Токтогул көчөсүндө бир гостиница салып атат, өткөндө кечинде жумуштан кийин барып карасак, уже бүт стоянкалардын баардыгы жанагы бош болсо жашыл свет күйүп турат, занят болсо кызыл свет күйүп турат. Уже канча кишиси иштейт десек, бул жерде бир 40 киши иштейт. А эмне мынча место көп десе, азыр шаарда жетишпей атпайбы? Келип стоянка кылып, муну иштетебиз дейт. Мына предприниматель ойлоп атат. Биз ошолорго ушундай шарт түзүп берип атабыз. Турдубек мырза, келип бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Күн маектин бүгүнкү чыгарылышына курулуш экономиканын локомотиви деген теманы койдук эле. Эгерде жогоруда айтылган айрым бир мүчүлүштүктөр, айрым бир мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын атайлап ушул өз кызыкчылыгын ойлоп мыйзамга жат жасаган иштерини токтотсо, чындап эле Кыргызстандын экономикасы гүлдөп, өнүгүп, Бишкек шаарыбыз эмес, айыл жерлерине да таза суу кирип, көп кабаттуу үйлөр, заманбап үйлөр салынат деген тилек менен көрсөтүүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарбасы агенттигинин директору Турдубек Мамбетов болду. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. Амандыкта жолугалы.